Assalamu alaikum dostlar. Biz деген үй-бүлөбүз менен конокко келдик. Конокко келдик. Мына Сардардын кайнаталары муякта 25 жыл жашап, азыр деген ошо Кыргызстанга мекенге кетели деген баягы ажырашаяк деп коет го, ажырашаяк болуп жатат. Жанымда өзүңөр билгендей атабыз отурат. Атабыздан мен тамашалап айттым го, генерал Исмус. Кандай? Генерал Исмус деп. Самый военныйлардын арасынан эң жогорку генерал Исмус болуш керек. Анткени Сталин да генерал Исмус болгондо. Анан сөздү генерал Исмус өзүңүз. Ой жараткан Аллам, мен ыраазымын. Силер ушунчалык достор, туугандар, айрыкча мынакей мен бир тууган агамдын кызы, менин карындашым, менин кызым десем да болот. Мына неберелери менен бардыгы ушул жерде отурат. Таныштырып кетпейсизби мындай? Таныштырып кетпейсизби? Мына бул менин бир тууган агамдын кызы. Бул болсо, бул өзү мындайынча караганда жээм болот бизге. Атамдын бир тууган карындашы. Карындашынын баласы. Жакшы. Неберелери. Могу жигит азыр, могу жигит деген эме эмеспи жанагы? Мондай эмеспи? Жок, Хабибтин братчикасы эмеспи? Менин балам. менин Сабирамдын уулу. Жакшы. Арка симпатичный, крутой, резкий паренчи. Өзбектө окшогондо. Эки кашы бириккен. Өзбек эмес. Менин эле тукумдарым. Туугандар. Ортодо отурган мен бир жалгыз балам. Эки боло турбайбы? Эки бала. Мен ушунта керегинде жашап атам. Ушундан 10 жылдан бери ушул Америка, Кыргызстан ортосунда жүрүп атам. Ради ушу балам үчүн, ушу неберелерим үчүн. Мына менден мындай койсоңор болот. Бул жерде неберелерим дагы бар, чеберлерим дагы бар. Бүт бардыгы менин тегерегимде. 6 небере, 4 чеберем бар. Жакшы. Бул өзүнчө бир чоң ийгилик да. Вот, байлык. Анан ушулардын арасында жашаш. Мен эки кызым бар. Кыздарымдын, балдарымдын кыздары. Экөө турмушка чыгып, Яска менен Нянюк экөө. Мени ушунчалык жакшы көрүшөт. Биз дагы жакшы көрөбүз. Аттан эле турушат да. Аларга сөз берип койсоң, 1 саат мени макташат. Ошол мен эң жеткен ыраазысым ушул да. Неме ушу? Ушулардын арасындамын. Ушулардын арасында жашап атам. Мынакей менин кызым эмес, келиним эмес, менин кызым. Кызыңыз болуп калган, Үчүнчү кызым. Үчүнчү кызым. Кудайым ушуга менин балама Отметь, она нашего дедушки, маминого отца, до последнего дня ухаживала. 100 лет. И главное, Алмаз ушундай болгондо, ошо эрмектерин Айдакөнүн үйүндө. Ошол жерде өлөрүн өзү билип, менин сууга түшүргүлөчү. Мен даярда кылачы дегенде алып туруп. 102 жашта. 102 жашта ошоларды экөөнүн колунан Нур Атбаева. Эрмек сакалын алып, сууга түшүрүп, жакшынака кийиндиришип, жаткызгандан кийин ошону чоктоп калып Атбаева. Ошону өтүп кетип атат. Аксакалдын батасын алышкан. Ошо аксакалдын Накануне он говорит, мне говорит, ну что, давай, говорит, мне ногти подстриги. Я ему на руках подстриг. Он говорит, на ногах тоже. Я ему ногти на ногах подстриг. Он говорит, давай, говорит, побрей меня. Сахал дал. Я говорю, хорошо. Чувствует эткен турбайбы? Сезиптир да. Да. Представляю, он чувствовал. Аида принесла вещи чистые, одели. Ну, мы, естественно, купали его каждый день. И вот потом чистое белье она постелила, там, он на полу спал. Чистое белье, все, положили. Мы, проснулись, уже 9 часов, что-то тихо. И супруга, жена говорит, слушай, пойди посмотри, что-то не слышно ничего. Я такой, да ладно, хорошо, встал, посмотрел. В комнату зашел, а он, как вот лежал, как солдатик. Так и вот уже холодный, знаете. То есть он 100 лет, 101 год, он чувствовал, он знал, он меня попросил сделать последнее вот это омовение, подстриг. Сардар менин Чоң кайнатасы болмуш. чоң атасы. Вот. Бул бир убактарда келбейби? Мен бул жердемин.
Кол сурап келиптирди эрмектен. Kızına. Агаяда болчу. Анан мияк болбогондо силерге барды. В Цинциннати, да. Бул жердебиз. Чогуз. Анан бир убактарда эшик ачылды, ушундай кирип келип туруп суранып атат да, колун суранып атат. Evet. Анан мен сразу суроо бердим. Ой, сен кайдасың балам? Сузактамын дейт. Эрмек дедим. Все. Бериш керек болду. Кол көтөрүш керек, бериш керек. Ал биздин тууганыбыз турбайбы? Бир жакта экенбиз деп. Мынакей Кудай ушундай жолун ачкан экен. Мына эки балалуу болушуп, эки кыздуу болушуп, кызы 1-класста бүттү, азыр 2-класска кетет. Бул деген өзүнчө бир бакыт да. Бакыт. Азыр ошол эки небере Бишкекте жүрүшүп атат. Ал жердегилердин баардыгын кызыктырып, күлдүрүп. Аны айтса өзүнчө эле бир комедия. Но русские не забыли, хотя бы я сам на кыргызча там начал судить, но русский я Сардар говорю, Сардар, пожалуйста, кыргызча дома разговариваю, но я чем плохой киргизский буду там учить, да, детей, плохому киргизскому, лучше я буду на русском общаться. И вот у нас как бы в семье такая традиция, когда дети, внучки приходят нам домой, мы только на русском разговариваем, я сразу сказал, английский так я так выучил. Пускай хотя бы русский сохранят. А дома внутри, пожалуйста, учите хоть китайскому, хоть вьетнамскому, разницы нет. И вот сейчас благодаря этому наши внучки сейчас дома, в Бишкеке, не 100%, ну на 50-70% они, Амелия уже болтает, общается, ей нравится, понимаете? А ей нравится. В будущем этот язык будет в помощи, знаете, лишним не будет. Поэтому вот так вот. Вот такие вот дела, Мали. Ал ще мынакей менин неберебиз. Да. Бул менин Сабирамдын небереси. Кызынын баласы, кызынын уулу. Кызынын уулу. Бул да симпатичный, крутой, резкий парень. Жалаң эле симпатичныйлердин баары чогулуп турган мека, крутой, резкий пареньдердин баары. Өзү жаш. Азыр чоң машинаны айдап атат. Жакшы. Трактор Кудай иштеп буюрса, бүт бардыгы болот. Бардыгы алдыда. Жашоо бүт бардыгы Кудай жакшылыгынан берсин. Çaylar. Эми калгандар өзүңөр, экөөңөр. Биз миякта мен алмаз бул болсо мен жубайм. А бул болсо кызым. Сальмушка. Алтын кыз. Kaçıncı klas katıyorsun? 3 класска. Сиз канча жаштасыз? 84 жашта. 86-дасыз. 86. Комментарий жазып койгулачы. Эгер 86 жаштан улуу кишилер болсо жазып койгула. Билели. Эгер 86-дан Америкада Бар экен о. А эгерде жок болсоң да анда сиз эле. Эми ошол убакта жанагы ал жерде отургандар Ооба. Биз деген күтөлү. Ушул видеону чыккандан кийин комментариялар күтөлү. Эгерде 86-дан улуу кишилер болсоң да биз утулуп калабыз да. Эгерде биз утуп кетсек, сизге чемпионский поезд заказ берип туруп, монту алып туруп, обала деп монту туруп, ана поездду таап беребиз да сизге. ошол эле калды эле. Все, будем ждать комментарии. Ооба. Анан мен 84-төмүн деп десем, ошол жерде посольстводон да бар болчу экинчи секретарь. Бул кыргыз комьюнитиде болгон окуя, кыргыз комьюнитиде. Кыргызстанда Жок, мияктабы, Америкада болгон окуябы? Америкада Кыргыз комьюнитиде. эгемендүүлүк күнүнө карата болгон. болгон. Анан кийин мен 84-төмүн десем эле ардо деп калышты. Ой каяктан чыккан дегенде. Анан ордубуздан туруп перерип болгондо бүт барды келип атырып мени кучакташып, учурашып, кайрадан келип колумду кысышып, посолдун дагы экинчиси колумду кармап ошентип чаң тополоңо болуп калышты. Акчаны беришпедиби? Жок. Ай, ушунусу катак болуп калыптыр да. Бериш керек болчу да кенен. Кенен бериш керек эле. Бериш керек болчу да. Бербесе эме кылабыз. Эми азыр жазабыз, кат жазабыз. Ошентип бир сонун ногуга кече болгон. Жакшы. Эгемендүүлүк болчу. Сиз менен баягы сиздин айта турганыңыз көп да. Бир-эки жолу интервью алгам сизденчи. Ошондо көп кишилер жазган да. Мына көптү көргөн киши көптү билет дегендечи. Жакшы акыл насаат айтып атасыз деп. Сиз менен отуруп алып, жакшы бир Алада паркта отурганда Сардардын үйүнөн бир жолу алгам. Бир жолу паркта отурганда, эки жолу. Сиз жөнүндө бир китеп жазса болот го дейм, бир китеп. Мени кызым жазам деп атат.
Жазам деп атам. Менің кіші қызым бар да. Шындығында біз көрген тұрмышты ешкім көрген жоқ. Мен эми 39 жыл болсам, ұрыш башталғанда ошондо 2 жаш болом ба? 3 жаш. Жаңа атамекенде соғыш башталганда 2 жашта болосуз. Ошондо 2,5 жаш. Айта бересиң, эми ушакта жаздырып албаган, а может, эме окуп отдельно. 2,5 жаш электе. Эми ошол кыйынчылыктардын бүт бардыгы биздин башыбызга түштү да. Бизде даже бир уюбуз бар, атабыз армияга кеткенде. Бир таластык уй экен, ошону бизге тапшырып кеткен да. Ошол бизди бакты. Эми убактысы жок эле төлдөйт, баягы ушул сүттү чакалап берет. Өзүбүз 4 бир тууганбыз. 4 бир тууган. 4 бир тууганбыз. Ошондо мен 2 жашта болсом, мен улууларым, эң улуу агам ошондо көп болсо 10 жаштарда болот да. Амадырайым экен. Согушчу, атамекендик согушчу. Апам жалгыз. Эми эртең менен бизди таштап коюп жумушка кетет. Жумушук эмне десек, жанагы жер күрөктөй турган күрөгүн көтөрүп кетет да. Башкарма кыйкырганда элдин бардыгы бар. Жумушту таштап эле жумушка чыгып кетишет. Кечке чейин күрөк менен жер казат. Ал убакта трактор деле жок, машина деле жок, эч нерсе жок кездер. Эми ошондо бир примерди айтып коеюн. Биз эми жаш балабыз да. Баягы жолду чаңытып, чаң чыгарганды жакшы көрөбүз. Анан машина келатат десе, ушу чоң жолго жүгүрөбүз. Бир километр андан да жогорураак жолду басып өтөбүз. Ошо машинаны көргөнгө. Ошондо мен Тайкен Турдубаев деген Тайкен колхоздун бир башкармасы болчу. Азыр ушу мектептин аты да коюлуп калды. Ол жылдык мектептин аты коюлуп калды. Кайсы жерде? Аксы Бишкектин Аксы районунда. Биз Пачата деп коет биздиген жерибиз. Вот ошентип ушул замандарды көрдүк. Эми мен турмушумдан айта турган болсам, бир жол кызында мектепке барсам, барып жылаңайлап кетебиз да. Бутубузда да кийгенге бут кийим жокпу? Бут кийим жок болуп калат да. Эми же сактаганга ногулабыз, кийгибиз келбейт. Ушул бекер жерден айрытып албайын дегендей кылып жылаңайлап кетебиз. Жылаңга кетиш үчүн бир 3 километрдей басышыбыз керек. Мектепке жеткенге чейин. Анан күздүн күнү эле октябрь айларында болсо керек. Бир убактарда эле экинчи сабактан баштап эле кар жая баштады. Мен жылаңайлап баргамда. Мугалим көргөн жок, мугалимге айткандан коркуп атам. Мен эмнеге жылаңайлап келдиң деп урушат деп. Бир убакта кар 1 саат өтүп калды. Бар 1-2 сантиметр кар болуп калды. Бизде тез жайыт да тоонун арасы. Тоонун ортосунда да. Анан бир убакта эле агайга айтып атат. Агай, Апсалбек жылаңайлап келген. Деле жүгүрүп келип эле мени көрүп алып туруп. Эмне отурасың деп эмне кылды. Жүрө азыр, тез жөнө. Каяка үйгө кетип атат? Үйгө кет деп атат. Жылаңайлап кетип атат? Жылаңайлап кетишим керек. Мени ким жеткизет? Өзүм башка. Барганымга чейин Кызыл Алчыктан жогорго кар болуп калды. Вот ушундай замандарда жашаганбыз. Анандай ойлонуп, азыр деле ойлонам да. Эмне үчүн ушул кыргыз болобу, өзбек болобу, казак болобу, баарыбыздын турмушубуз бирдей эле. Бирдей деңгээлде жашадык. Болсо алдындагы барларда бир уй бар. Башкасында эч нерсеси жок. Ушундай турмушта жашап, анан мен айтам да, бүт бардыгын урушка берип аттык. Ошо жалгыз уйдун торпогун бизден сурабай эле чоңоюп жетилген кезде күздө колхоз алып кетет. Бул урушка деп коет. Вот. Бизден сурабайт. Ал торпок колхоздуку, уруштуку деп чечишибиз да. Эми ошондой убактарда аларга бардыгын берип атты да. Ошол жерде окуган балдарга деле, уруш жүрүп аткан жерлерде деле аларга шарт түзүп берип атты да. Бул жактан барган элден чогулгандардын бардыгы урушка барып атты да. Алар бизге караганда намного жогору жашаган. Кыйынчылыкты бүт бардыгы айыл жердегилер, алыскы жердегилер ушулар тартканбыз биз.
Сиз деген согуш аяктаганда канча жашта болдуңуз? Соғыс аяқтағанда 45-ші болғанда 6 жашта болдым да. Согуш бүткөндө 6 жашта болчусуз. 6 жашта болдум. Налевой класска бара турган учур турбайбы? Мен 47 жылы, бізде 46 жылдың декабрында, декабр емес, ноябрға қату жер тітіреген. Жер тітірегенде дағы, ошол уақыттарда баяғы шкаласын айтышат 8 балл болды деген. Bir тоғдан екінші тоғға ырғытқанда, Жер көчкөн турбайбы? жер көчіп, болғанда дағы шуны, как пушкадағы тұрып ырғытып барып, башқа жердің барып таштап қойғанда, ошол бақ бойынша өзіп кетпеді. Теректер, қарағайлар, аршалар, кадимкидей ошол жерде жашап қалды да. Анан кеттик, дальше кеттик. Мектепке каяктан окудуңуз мектепти? Мектепте биздики 7 класс болчу. 7 класста өзүбүздүн айылда бүтүрдүм дагы. Калган окууду Караван шаарды районунун центри Караван деп коер эле. Ошол жерде Касинцада, то есть общежитиеде жатып, онду ошол жакта бүтүрдүм. Интернатта жашадыңыз? Интернатта. Онду бүтүп алып эмне кылдыңыз? Онду бүтүп алып туруп 1 жыл өзүмө акча жок да. Атам болсо, мен атам болсо экинчи аял Рустан келгенден кийин экинчи аял алып туруп ал бизден бөлүнүп кеткен. Биз апам менен дагы баягы 4 бала дагы өзүбүз калып калдык. Эми биз окушум керек да мен. 10-чу бүттүм. Каяка барышымды да билбейм өзүм. Акча жок. Анан бир жолдошум менен Сувалиев алтыгы навлан болчу Кызыл Башаттан экөөбүз чогуу бүттүк, алдагы экөөбүз сүйлөштүк. Давай акча иштейлик. Окууга барыш үчүн акча чогулуш керек. Окууга барыш жолго акча чыгатабыз. Жолго акчабыз жок. Товарный поездга кичине арзаныраак, кийинирээк товарный поездда жүрүп калдык. Бирок акча жок эле да. Эч ким акча жок. Элде акча жок болчу. Анан эмне кылабыз эми? Экөөбүз кандай жумуш табабыз деп активдердин үйлөрүн актай баштадык. Башкармадан баштаганыбыз жок, Орун базарынан баштап бухгалтерия. Үйлөрүн актап бердиңер. Үйлөрүн кадимкидей ак топурак, бизде ак топурак болот да. Ак топурак менен айлап, анан кийин ак тогошуп туруп, анан кийин актап, баягы кара үйлөрдү ак кылып койдук. Ичиндагы же сыртын эле? Төрт кичин. Сыртына Сыртына кереги жок аларга. Анан ошентип отуруп bir 3-4 ay жалаңыш ремонт кылып жүрүп, акча чогулттук. Анан кеттиңер Бишкекке. Экөөбүз 1 жыл өткөндөн кийин анан Ташкентке кеттик. Ташкентке? Ташкентке. Эмнеге Бишкек эмес? Бизге Жайлар Ташкентте болду. Ташкент удобный да бизге. Удобный. Наманганга барабыз. Наманган 75 километр. Ошол жерден Намангандан отурасың, Ташкент. Буга Бишкекке айланып барыш керек да. Ташкентте ошондо 5 жыл окудуңар Ташкентте. Ирригационный институту 5 жылда бүттүм да. Гидромелиорация. Мен Айыл чарбага байланыштуу болуп калабы? Айыл чарбага. суу да. Суу. Мен суудун кожоюну болуп чыккан. Инженер гидротехник. Аякты бүттүңөр, суунуку бүттүңөр, каяка келдиңер Анан иштедиңер? кийин Жумуш үчүн. Эме каяктан Эми баштадыңар? бул жагы өзүнчө бир комедия. Менин дипломду берген жок. Себеби мен өзүм чыгардым да. Бишкектен эмне болсо уюштуруп театральный институтка, бухгалтерия деген бир канча институттарга ондон балдарды жөнөтчү. Алар кайрадан документин бүткөндөн кийин Кыргызстанга жөнөтүшчү. Биз произвольно өзүбүздүн каалообуз менен бардым да. Мени 3 Кызылскийда кыралышчы деп Тажикстандын границасына, Өзбекстандын Сурхандария облусунун ошол жака жазып коюптур. Мен бүтөрүм менен эле дипломум ошол жака сразу айдап жибериптир да. Дипломду суразам, дипломуң жок, сен 3 Кызылда хранилищеде бар иштейсиң. Сага уруксат жок. Деп анан кийин дагы жакшы, ошол убактарда менин бажам Гүлаштын күйөөсү Борончиевдин баласы театральный институтта. Борончиевди билесиң, ал народный артист. Илгерки Борончиевдин баласы.
Алдагы артысын биласыз да. Ал семейный болчу, үйлөнгөн, балдары менен общада турат. Анан көбүнчө барып үйүнөн чай пай ичип турчубуз. Постоянно катташып калганда дос болуп калганбыз практически. Кайтарымда алдагы театр эмеде бүттү. Мен ирригацияны бүттүм. Анан кийин кайка барышым керек. Диплом жок. Центрге барышым керек да, мен бирөө табышым керек да. Бишкектен Бишкекке келишим керек да, жумуш иштешим керек. Дипломду бир нерсе кылып алыштын жолун табышым керек да. Эмне кылышымды билбей, анан зарлык экөөбүз бала чака семьясы менен Бишкекке келдик. Бишкекке келдик да, Борончунун үйүнө, Борончиевдин үйүнө келдик да, атасыныкына. Ал жанагы Октябрь кинотеатрдын жанында артисттердин үйү барчу. Г-образный мындай. Бурчта. Театр биякта, үй могул жагында. Г-образный. Ошол жакта жашадыңарбы? Ошого атасыныкына келдик да. Анан келип Борончу үйүндө экен, ал пенсияда киши болчу. Анан бир күн өткөндөн кийин анан сурады, ой балам сен кимсиң? Айым балам менен жүрөсүң. Балам дос болсоң керек. Эмне болду? Эмне деген билим алдың? Мен айттым, суудун кожоюнумун. Суу институтун бүттүм. Анан мен дипломду бербей койду. Мен ошо бир жолун издеп, дипломду алышым керек кандай да болсо, анысы мен иштей албайм. Десем да айтып атпайбы? Ой, сону болгон турбайбы? Эртең эле тиги Султанга барабыз, Султан Ибраимов. Ал убакта как раз 33 жашта болчу ошондо. Султан Ибраимович. 62 жылы. Мен 62 жылда бүттүм да. Анан азыр Султанга барабыз. Маселени мен чечип берем. Ал биз өзүбүз бир айылданбыз, тиги Чүй районунда. Чүй районунун ушундай Алчалуу деген жеринде. Ошол жерликте бир айылдык экен да, алар земляки, короче. Yani жардам бердим. Анан мени эристип алып туруп, анан 2-3 күндөн кийин Султан Ибраимовичтин конторуна жөнөдүк да. Ага барып анан ал чал кирип кетти, мен премияда калтырып койду. Мен сүйлөшөйүн, анан кийин сени чакырып алабыз. Бир убакта эле зум деп телефон чалып звонок болуп калды. Секретарь кириңиз деп чыгып атат деди. Барып сам шундак красивый. Красавчик бекен. Кудрявчий, шунча красивый көрүндү да. 33 жаш болчу ошо. Министр. И алдагы мен институтун бүткөн Ташкентте. Бирок ал ускоренныйда бүткөн. Анан кийин эле отуруп, ой кандай? Институт бүттүңбү? Экөөбүз кесиптеш турбайбызбы? Жакшы. Кайдансың? Бу паланча жактанмын. Тияктан бияктан. Кантип аякка барып калдың? Баягы өзүбүз эле акча чогултуп эле, акча таап эле поездго түшүп эле Ташкентке алайыктуу деп Ташкентке барып түшүп калганбыз. Ошол жерден институтка тапшырып эле өтүп калдым, ошону мына бүттүм 5 жылдан кийин. Деген туруп анан ой, жакшы болуптур деди. Мен айттым, дипломду ошентип мени бербей койушту. Өскүсүзгө водохранилищка жөнөттүк, ошого каршы иштейсиң деп айтты. Эмне кылышымды билбей, мынакей мен сизге атам аркылуу экөөбүз келип сизге келгенбиз. Себеби ушул дедим. Бир убакта хорошо деди. Алды жумушка. Жок, алган жок. Диплом жок да менде. Дипломсуз каяктан алат. Анан кайтты. Мен эртең эмес, бүрсү күнү Ташкентке кетип атам деди. Среднеазийский республикалардын министрлери чогулуп туруп, бир проблема боюнча жыйынга чакырып атат. Мен барамын. Өзбектен министр менен чогулабыз. Ошол жерде мен чечемин. Жакшы. Анан кийин азыр дедим, сен жакшы келдиң. Тиги замы баркен зам министрин чакыра койду дагы. Бул жигитти жумушка орноштургула. Каяка? Кайсы жерде жумуш бар деди да. Найманское водохранилище деди, Ноокатта. Ошол Найманское водохранилище курулуп аткан экен. Ошол жакка барасыңбы деди. Ой, мен каяка жиберсеңиз барам. Анан ошондой айтып атпайбы? Мен деди 2 жуманын ичинде дипломумду алып келем. Өзүм барып коллективди чогултуп туруп, ошол жерден сенин дипломуңду тапшырам. Тапшырам деп. Жакшы. Ошондой болду анан? И мени берки замы жумушка жиберди.
кичинекей стипендия берди, зарплатам жолума. Жакшы. Мен айтам жолума да акчам жок дедим. Десем анан акча чыгарышып беришти. Ошо менен ноокатка кеттим. Вот. Ноокатка барып туруп анан ал Султан Ибраимович келгенге чейин мени жумушка кызматка алышып, мен ошо иштеп турдум. Жакшы. Bir vaxtlarda Sultan İbrahimovic geldi dep kaldı çoğulaşıp. Evet. Dağı birinci zam menen ökövü çoğu barışıptır. Yudakin degen birinci zam var bolçu. Ökövü gelişti dağından keyin yer yer bardı çoğuldu kollektiv. Çoğun zalыбыз бар болчу, зал тола. Бул жактан тапшырды сиздин дипломуңузду. Эми ошону мени тияка трибунага чакырып алып, өзү чыгып сүйлөп, мынакей өзү барып, өзү бүтүп, өзү келди. Даже биздин республиканы ногулган жок, кыйнаган жок. Өзү бар, өзү не болду. Анан кийин ким иштеш керек? Муну ошол кадрлар иштеш керек. Төбөңүз көккө жетип калды. Мен турам жанында. Вот. Анан ошол жерден дипломду берип атпайбы? Мынакей мен дипломду мен алып келдим. Өскөзского хранилища, Сургандаринский областан алып келдим документин, диплом. Мынакей диплом деп туруп мен начальник берип атпайбы? Оформляйте. Оформляйте деп. Анан ошентип мен Кыргызстанга келип, Кыргызстанда иштеп калгам. Жакшы. Өзүңүздөн жаш чыгып кеткен жокпу дипломду алганда? Не говори. Эми маселе чечилип атпайбы? Эми бул да болсо карабайсыңбы? Жолдун бир жүрүшү да. Эми ошол Борончиевдин баласынын достошуп Ташкенттен. Эми ошол Борончунун үйүнө келип, Борончу аксакалдын артынан ээрчип алып, Борончиев өзү фамилиясы. Анын аркасынан ээрчип алып туруп Султан Ибраимовичке барып, будущий министр водного хозяйства. Ал жерде ошол маселемди чечип, ушинтип коюш деген эмне деген бир алемет нерсе да. Ошондо кийин ар кайсы жумуштарда иштеп барып анан Усубалиев менен чогуу иштешип калдыңызбы? Андай болгон жок. Ким менен иштешип калдыңыз? Расскажи вот эту историю интересную. Эми дальше тебе скажу. Анан ошол жерден Найманда иштеп калдым. Найманда эми баягы институт бүткөндөн 3 жылдан кийин я имею право, значит, кайсы жака кеткенге. 3 жыл болду, ага чейин үчтөп мен Бишкектен үйлөнүп Ошонусу кичине подробно айтыңыз. Үйлөнүп дейсиз да. Азыр өтүп кеткендиз. Кантип үйлөнүп калдыңыз? Кантип таанышып калдыңыз? Эми алды эле ошол эле Борончиевдин баягы досумдун бир туугандардын кыздары. Мен улуудун кызын алып атам. Кичүүдүн кызым Борончунун баласы үйлөнгөндө. Ошолор тааныштырып мени Ташкентке чакыртырып, мага айтып калышы да, ой, үйлөнүшөндө сен эми өзбек кызы аласыңбы, татар аласыңбы, баары бир мусулман аласың. Но кимди алгың келет дегенде сөз болду да. Бирөө жарымды таап жүрөсүңбү деген сөз кылды. Мен айттым, мен эч ким жок. Анда айтты, Гүлашта отурат. Гүлаш болсо эки атанын кыздары да. Эжеси. Бирок алар бир жашта эле болчу. Анан ошол жерден тигилер айтып калды. Ал дагы 5-курста бул иностранный языкта окуп атат университетте. Уже бүттү да. Аныкы немецкий язык боюнча болчу. Ал дагы окууду бүтүп, как раз каникулга чыгар кезинде Моментте болгон турбайбы? Тигилер айтып, чыкырайлы сени тааныштырайлык деп калбайбы? Бизде ушундай кызыбыз бар. Экөөбүз бажа болгойлук дегендей кылып калды да. Анан давай дедим. Майдын 1-майга чакырып калды. Институту бүтүп атабыз да. Вот. Анан алда келип анан ошол жерден таанышып, анан кийин сүйлөшүп, институт бүтөйлүк, дипломубузду алайлык. Анан кийин барабыз ошол жерге. Эми Бишкектен жолугушабыз деп сөздү бүтүрүп алганбыз да. Анан кийин жанагындай келбейинби? Борончунун үйүнө. Анан кийин Борончунун баласы көз болуп, анан кийин айылга барбай, Борончу аксакалды алабыз да. Ал как куда катарында өзүнүн кудасына барып чай ичишибиз керек да. Ооба. Анан биз менен чогуу барды. Эки бир туугандар бир жерде үйлөрү, биринин үйүнө экинчиси.
2 күндөн кийин бизди конокко чакырды. Менин будущий кайнатам. Будущий кайнатам. Куданы чакырыш керек да Воронцевди. Ал Кыргызстан үчүн авторитет эле да. Жеткен чоң артист эле да. Анан кийин чакырып калды. Анан ошондо эле мен бир кыйтырыгыдай кийинирээк билип калдым кайнагаларым. Кайнатамдын ийнелери болот да. Ошол эле эмне болгон экен да, айткан экен. Ай, бул бала бекерден келген жок. Буларды ээрчип. Бул Гүлайымга келди. Деп ошентиптир да. Анан кийин эртеси күнү сөз тарап калды. Сразу коноктор келгендер сөз тез тарайтты. Ошо менен эле анан биздин экөөбүздүн катташканыбыз уже элге билинип калды да. Билинип калды. Анан кийин эмне кылабыз эми? Мен алда кетчик нарындын куланагына мугалим кылып жиберип атат. Ооба. Куланакка. Нарындан 35 километр, 30-35 километр. Ошол жерден орто мектепке мугалим кылып, немис сабагайынча. Анан кийин эми эмне кылабыз эми деп анан мен үйлөнгөнгө чейинкилерди айтып аткан экен. Анан мен айттым, эми Гүлайым да ошол жака кетип атыптыр нарынга. Мен болсо согушка кетип атам. Бизди бир эле жол менен кетелик. Мен таштап кетейин, эгер уруксат берсеңер. Дегенден кийин анда ой хорошо, биз атайын барып эмне кылып жүрбөй, сени эле алып кетем да деп. Мага тапшырып коюшту практически. Анан кийин нарынга барып, облунага кирип, ал жерде менин жолдошторум бар. Бизден бир Сурап кеттиңер Ошко? Жок, Ошко алып кеткеним жок, нарынга алып кеттим. Аны куланакка. Сиз өзүңөр нарынга кетип калдыңар, Ош эмес. Куланакка жеткизишим керек да. Ал будущий аялымды. Куланакка алып барып, мектебин директоруна жолугуп, квартира таап бир чалдын үйүнө. Аны тапшырып, анан аларды чогултуп алып туруп, жыйналыш өткөзүп, эгер мен жолдошумду алып баргам. Жашынан бир кылып түшүп кетсе, аны милиция деп, бул милицияда иштейт. Эгер бир нерсе кылып туруп, качырып, бир нерсе кылып туруп, шумдукту чыгарчу болсоңор, бул менин күйөөсү болом мен. Кийин катып үйлөнгөнүбүз жок. Кийинки жылда алып кетем, окусун бүтүнсүн бир жылда. Деп аларга тапшыртып, коркутуп, эгер эмне боло турган болсоңор, мына могул милиционер чоң кызматта барыңарды соттойт. Анда эмне чыштап коебуз, өзүңөр Ошко кетип калдыңарбы? Мен бор жумушума барышым керек да. Алда жумушка эмне болот? Тойго үспөйт этпей калдык да. Мына үйлөнгөнгө үспөйт этпей калдык. Ал жөнүндө сөз деле кылганыбыз жок. Канча жылдан кийин үйлөндүңөр андан кийин? Кийинки жылы да. Кийинки жылы келип, анан кийин дагы Куланакка келип, аны мектептен чыгарып, документтерин бербейт облуна. Эмне кылыш керек? Регистрация өтүшүңөр керек. Эгер үйлөнө турган эле жагыңар болсо, деп ошол жерден регистрацияны өтүп, условно үйлөнүп, анан Эме а может атайын жасап коюшту, үйлөнсүн деп бербей койду. Жок, закон боюнча. Себеби аларды кадрды жөнөтүш кыйын эле да. Ал кайра барбайт да. Ошон үчүн булар жарым болуп атпайбы. Эгер ала турган ниетиң болсо, анда регистрацияны өт деп атпайбы. Жол болсо биздин кызыбызга тийбе. Үйлөндүңөр, үйлөнгөндөн каяка жашап калдыңар? Үйлөнгөндө мен дагы ушул Алга келдик. Кантка. Кантка? Алга Кантта да, Кант районунда. Анан үйлөнүп тууган уруктарым дагы келишти. Анан кийин барып турганан Ошко алып бардым. Ошто мен жана бир тууган агамдын, апамдын бир тууган агасынын баласы Ошко иштейт эле. Ошо анын үйүнө барып биринчи жолук салдырган ошол жерден жолук салдырдым. Жакшы. Канча балалуу болдуңар? 2 кыз, 1 бала. 2 кыз, 1 бала. 2 кыз, 1 бала. Вот отурат. Бул симпатичный, крутой, резкий парень уулуңар. Анан 2 кызыңар, 2 кыз. Алар эмеде, Кыргызстанда? Бирөө Кыргызстанда, бирөө бул жерде Америкага келип калды. Америкадабы? Келип калды, жаңы келди. Жаңы келди. Жакшы, жакшы. Анда кызы. 2 кыз, 1 уул турбайбы? 2 кыз, 1 уул. Жакшы. Ошол эмне жумуштарды иштедиңиз? Менби? Мен анан кийин Бишкекке ал жерде 3 жыл иштеп, Ошто. Найманда, Найманского хранилищеда.
3 жыл істеп арыз жаздық. Ага. Гүлайым болса бұл құладақтан бияқ алып кеттім, Ошқа алып кеттім. Ошты іштеді. Жана менің жанымда бір іш қалды. Анан кейін 3 жылды, анықыда 3 жыл, менікіде 3 жыл болды. И сразу кеткенге арыз жаздық. Ошол жерден чемоданымызды жүктеніп алып тұрып, самолетқа отырып, Бишкекке келдік. Бишкекке. Анан Бишкекте жашап қалдық. Бишкекте кайсы эме мындай кайсы тепкичмен айтып берсеңиз, кайсы жумуштарды иштедиңиз? Биринчилик баягы курулушта иштедим. Курулушта иштегендин эң негизги ногузу базовый. Тиги Аларчадан чыккандан кийин Аларчага кетесиң го. Жол менен. Ошондо бир чоң каналдын үстүнөн өтөсүң. Ошо каналды курдуңар беле? Ошол каналды мен кургам. Ошол убакта Кеңеш Нурматович, баягы бывший первый секретарь комсомола, ошол Нога Аламидин районуна биринчи секретарь аком болуп барып калган. Ошол убакта иштеп аткан да, ошондо. Анан мен курулуштан чоң каналда эл 100-дөн ашык киши иштейт. Канча машина. Чоңдордо ар өткөн чоңдордо эле келе берет. Бияктарда райком алып постоянно келип шаардан ташыйбыз да Бишкектен. Аламидин үстү болот атпайбы? Аламидин совхоз Аламидин бар эмеспи? Ошонун үстүнкү Аларча деген, Аларча эмес. Аламидин үстүндө да бир айыл бар. Кара суу. Ошо Кара суудан өтөт канал. Ошондо иштеп атабыз. Анан тиги Кеңеш Нурматовичтен көңүлүм мага түшүп калыптыр да. Рабочылар менен сүйлөшөт. Кандай жашашып атат, кандай кыйынчылыктары бар. Прораб, анда мен старший прораб болчумун. Курулуштун начальник участкада негизи. Начальник эмес болчумун анда. Анан ошол жерде каналды куруп атабыз. Постоянно Кеңеш Нурматович менен байланыштамын. Келет менен сүйлөшөт. Рабочылар менен сүйлөшүп, ушунчалык ыраазы болуп кетет. Ошончо мага көңүл түшүп калыптыр да. Жактырып калыптыр. Ошонун жигит экен. Ал жерде мен 3 жыл иштеп калдым да ошо жолдо. Канал курганда. Анан бир күнү менин начальнигим айтат: "Сени Кеңеш Нурматович чакырып атат." Анан начальнигим сурадым, мени эмнеге мени сурап атып, эмне чакырып атыптыр? Сизге айткан жокпу десем, "Ой, чакырып аткандан кийин мен сени мен сурамак элем. Өзүң барып сүйлөш." Бирок эми ошондо айтып атат, мен айттым, "Ой, бул жерде мен бардык мага ушунчалык жагат. Зарплатам жакшы, турмушум жакшы." Деп ногулсам, "Ой, сен тилиңди тарт, сени райком чакырып атат." Тамашага чакырган жок, мүмкүн бир жумуш предложение кылар дегенде кылды да. Анан эртеси күнү барып кирдим. Кирип барып эркелер сүйлөшүп отургандан кийин курулушту сурап деги бул. Саган бир жумушка ногулуп атам, рекомендация өтүп атам. Не жумуш? ЦКда отдел строительства городского хозяйства дегени бар. Ошондо бүт курулуш, водное министерство водного хозяйства, ошол чоң трес бар, объединение, курулуш боюнча. Ошолорду көрүп этесиң деди. Как ты специалист? Деди, мен айттым, ушуга желе койбойсуң. Ага чейин мени партияга алып, партияга стажым 1 жылга жеткизип, ушинтип жүргөн убактарда көрсөм мурун эле ойлонушуп аткан экен. 1 жыл мурун эле. Мурда партия ушундай заранее ойлонуп койчу. Мен партияда жок болчумун да. Партияга өткөнчө кандай сетагалга барасың? Ага стаж менен барышың керек. Партия болуп. Анан барып эле ошентип айтты мага. Ушун борбордук комитетке. Кеңеш Нурматович, ал жерде мен иштеше албайм мен. Андай жумуштар иштеп көргөн эмесмин. Мага мында канал кур десеңиз, кандай каналдарды кур десеңиз, ошентип куруп берем. Как по специалист. Ничего, аларды партиясы үйрөтөт деп койду. Машина салды. Короче, сизде офисный көчүрүп аткан турбайбы? Машинаны отургузду. Урган бойдон СКга бардык. СК убакта эски зданияда. Баягы азыркы Старая площадь. Эски зданияда. Анан кийин
экинчи этажга көтөрүлдүк. А в общем негизи мени отдел алыш керек эле да. Заведующий ал вакытта Горин деген заведующий болчу орус. Ал Горин даже мени билбейт. Ал Горинин аппаратындагы жумуш экенди көрсө. Ошондо иштеген бала башка кызматка которулуп кетиптир да, кызматка чоңойтушуптур да. Орун бош экен да. Ошого башкан. Эми ошо Кеңеш Нурматовичтин мынабыздын кыргыздын көрөгөчтүгү. Ушуну мунун колунан келет дегендей кылыптыр да. Дегенде анан кийин мен экинчи этажга чыктык. Секретарь по строительству городского хозяйства деген бар экен, Суэльтин секретары. Орус экен, үлтөгөн. Орус киши экен. Орус киши экен. Жарым орус болчу да ЦК. Ал учурда. Эми анда ал учурда ЦК болгондо Москва башкарып турчу. Москва баш иччиде. Орустардан коет да. Бул жерде Усубалиев бир гана райондордун гана жетекчилерин шайлаганга. Обкомдун биринчи секретары, экинчи, үчүнчүлөрү Москва. Бул жерден рекомендация берет, ол жактан утвердить этишет. Сиз эме кылыңыз. Кайсы жумуштарды иштедиңиз? Мындай өтөлү анан кайра келсек болот. Азыр мен батарейкам түгөнүп калды же бирдеме болуп эметпейли. Сиз деген аягынча мындай кайсы жумуштарды иштедиңиз, анан артка кетебиз. Эми ошол убактарда мынакей отдел строительства городского хозяйствога мен бүт министерство водного хозяйствога тиешелүү курулуш болобу, эксплуатациясы болобу, сууга чыгатуу болобу, кыскасы суудун контролуна мени коюшту да. Усубалиев биринчи секретарь ошол убакта. Жакшы. Усубалиев. Ошондо иштеп калдым. Анан кийин бир 2 жыл, 3 жылга иштегенден кийин мени Таласка Лелимпол район жаңы түзүлүп, жаңы мурун район болгон экен, кийин чачылып кетип, кайраны түзүп, ошого мени экинчи секретарь кылып, Бойков дегенди биринчи секретарь кылып. Эме райком партиягабы? Райком партияга. Райком партиянын экинчи секретары болуп калдыңыз. Жиберип атат да. Он, Ленинполь в то время был колхоз-миллионер, правильно? Жок, чарба ошондой, күчтүү чарба болчу да. Район жаңы түзүлүп атпайбы? Мурун эле болгон, бирок чачылып кеткен экен. Ошондо канча жашта элеңиз экинчи секретарь болгондо? Экинчи секретарь болгондо эми 22 жашта бүтсөм, где-то 25-26 жашта экинчи секретарь болдуңуз, райком партияга. Райком партияга. Ошо бойдон иштеп калдык экөөбүз жаңы, алдыгы жаңы, мен да жаңы, ал оркоделде инструктор болчу, мен сельхоз отделде инструктор. Экөөбүздөн кийин аны биринчи секретарь кылып, мени экинчи секретарь кылып жиберди. Бардык пленум өткөздүк. Элбизди коммунисттер шайлашты. Ошо мен иштеп калдык. Канча жыл иштедиңиз? 3 жыл иштедим. 3 жыл иштедим, Таласта 3 жыл иштедим, 3 жыл. 3 жылдан кийин кайрадан мени ЦКга, оркоделге первый зам кылып, ЦКга. Кайра Бишкекке отуруп кетишти. Эми оркодел деген бүт биринчи секретарь компартиядан баштап бүт бардык делалары. Азыркы эмне болот азыркы учурда? Азыркы Мэр болот. Жок. Премьер, может быть? Жок, премьер. Ага чейинби? Обком тигинин президенттин аппаратына Жок, президентский аппарат, руководитель аппарата сыяктуу. Руководитель аппарата деген ал деген менин шебим руководитель аппарата, мен руководитель аппараттын первый замы. Первый зам. Он болду. Бүт кадр менин колумда да. Бүт кадрлар. Ошол жерде мен канча жыл иштедим? 7 жыл иштедим го. 7 жыл анда 7 жыл мояктагы бүт Кыргызстанда болгон кадрларым бар. Силер аркылуу өтүп. Мен аркылуу өтүп турду да. Мен документти мен даярдап Усубалиевдин столуна таштайм. Усубалиев бюрода карайт, утвердить этет. Кетти. Алардын окуусу, номенклатурларынын бүт бардыгы менин колумда. Мына биздин Ташкентский высшая партийная школа, Алматинский высшая партия, мен Алматинский высшая партияны ЦКда жүргөндө окуп бүткөм. Жок, мун деген эме болуп коет. Сиз болгон өзүңүздүн тагдырыңызды айтып берип атасыз. Бир автобиографияңызды айтып берип атасыз, чынбы? Да. Өткөндө бир жолу сиз менен Сардардын үйүнө кезип, ушинтип сүйлөшүп турганда сиз анча-мынча нерсени жашырып айтпай койгонсуз да.
Жок, кереги жок деп койгонсуз да. Жок. Эмне азыр ачылып атасыз? Эми сен баары бир элге тааныштырып койдуң. Мен баары зизде болдум деңизчи. Эми карасам токта, дагы бир маселе. Эми ошолор менен чогуу иштешкендер алды баягы 85, 86, 90го баргандар да. Аны не вспомнят. Баягы Нуркулов Америкада жүргөн турбайбы? Ошол жерден сени айтып мына киного тартып берип аткан турбайбы? Эмнеси жаман экен? Жакында кой койгон бир эле уулуңуз бар экен, мына уулуңуздун үйүндө төрдө отурасыз. Чыма 10 жылдан бери мияка келип, Кыргызстанга барып, кайра келип отурасыз, төрдө Ар отурасыз. жерде отурдук дечи эми. Бул жерде акыркы жылдан мынакей 4-5 жылдан бери бул жердебиз да. Жакшы. 5 жыл. Жакшы. Вот ошентип анан ЦКда аябай жакшы иштештик. Вот кадрлардын бүт баардыгы менин колуман как жамгырдай чачылып турду да. Ошо азыр жамгырдай чачыраган кадрлар азыр сизди көрүп атат да, кудай берсе. Ошолор жок, алар деле баардыгы пенсияга кетти да. Пенсияга кеткендер көрөт да, азыр көрөт да. Өлбөгөнү тирүүсү көрүп атат. Ты напомни, ты скромный, он скромный, очень скромный человек. Ты напомни, каким ты депутатом был. Жок, ошонун баарын айтылат да, бул деген эмеде. Это же А может, знание, это же- бул видео мындай тарыхта калат. А может, көп кишилер көрөт. Кийин биздин неберелер, чөбөрөлөр бир сабак катары көрөт. Ушундай киши болуптур деп. Ал керек да. Эми ал убактардан мен ЦКда иштегенде бекер жүргөнүм жок. Мен депутат болдум. Депутат көп. Жогорку кеңеш. Верховного Совета СССР, Кокьянгакского района, я помню, да. Жок, город Көкжөңөктөн депутат болгом да. Депутат болду. Верховный Совет СССР. СССР эмес, Кыргыз СССР. Кыргыз кесер, анда канча жылга шайланчу? 5 жыл. 5 5 жыл. жыл. 5 жыл депутат болдуңуз. Беш жыл депутат Сколько болдум. тебе тогда было, когда ты депутатом Верховного Совета стал? Сколько тебе было лет? Вот для сравнения, да, вот мы сейчас... Канчадасыңар? 54. 54-те. Мен Айдага 54 мыякта деген жаш кезинде эле 26 жашында, 24 жашында экинчи секретарь 30 болду. лет он... андан келдим да ЦКда уже мен 8 жыл иштеп калдым да. 8 жыл. Усубалиев менен 6 жыл, 2 жыл Масалиев. Ошол учурда макул Усубалиев менен иштеп жүргөндө 6 жылда канча жашта элеңиз ошондо? Канчада Эми примерно? 33, мен 33 жашымда уже депутат болгом да. 33 жашыңарда. 33 жаш. 35 жыл. 33 жашта. 33 жашта История, депутат. вот такая вот карьера. Да. 33 жашта депутат болдум. 33 жашта мен член ЦК болдум. Сиздеки кыз коркпойбу ой. Член ЦК. Депутат Верховного Совета. Вот. Вот ошондой өзү менин кызматым должностум ошондой болчу да. Мен должностум депутат болуш керек эле да. Ошо депутат деген 5 жылга шайланып атпайсызбы? Ошо канча срок болдуңуз? 5 жылбы же дагы 10 жыл дагы? Жок. Ошол Бир сазы. Суракта мен уже Bir sazı. Бир саз болгон турбайсызбы? чыгып кеттим дагы. Бир сазы. Андан кийин ЦКдан кийин мени тиги Чүй районуна биринчи секретарь кылып жибербедиби? Чүй район Чүй район Токмокто. эмеге райком партияга биринчи секретарь бар. Биринчи секретарь болуп иштедим. Токмокто райком партиясынын биринчи секретары Нет, болгон. шаардык эмес. Жок, ошо эме район. Район. Чүйскү районда, Чүйскү районда биринчи секретарь. Azıqda hakim da. Аким. Ошондо Эми азыркы аким менен аякта деген баягы Советтер Союзунун райком партиясынын биринчи секретары Birinci sekreter. азыркы аким менен айырмасы Асман менен жердей да. баардыгын чечишибиз Асман да. менен жердей. Мурдагылар катуу иштечү да. биз өзүбүз чечишибиз да. Ооба. Күн түн иштечибиз да биз. Ошентип Чүй райкомдо иштедим, биринчи секретарь болуп. А так все турмушум Кудайга шүгүр. Анан кийин пенсияга чыктым. Ну про пенсию скажи. Какая у тебя пенсия? Ну, не по деньгам, я имею в виду. персональный- Статус какой у тебя, статус на пенсии? Персональный. Ооба да эмеге да Персональный пенсионер. пенсияга чыкканда дагы заслугага карайт да азырчы. Кээ бирлер жана наамдарга жараша пенсияга чыгат, баягы. Карапайым адамдар чыгат го пенсияга. Силер башкача персональный. Пенсиямын да, персональный. потому что ушундай ногуз бар да. Ал депутат болуш керек, ал член ЦК болуш керек. Ошондой статус болсо, ал мен даже коюла турган өлсөм, көмүлө турган жайым да даярда. Алар ченский больница эмне бар?
көрсөт. Эми аны айтпайлы го. Сиз деген дагы эмне каяка шашылып атасыз? Дагы 100 жыл жашайсыз. 100 жыл. Ал ошого чейин чечти да. По транспорту что, по транспорту? Ну, транспорт бар болчу да. На самолете один раз в год, по-моему, ты можешь летать, правильно? Ал Автобус бесплатный. автобус бесплатный. Ал пенсиялердин бардыгын Ну, түшүнүш керек. спасибо нашим... О, персональный Телефон пенсия. жоқ бишкасы. Книжкабыз бар, ошонун барыбыз да. Медицинское И обслуживание. ошо. Силер деген азыр деген эме Өзүбүздүн пенсия больницабыз бар да. эмеде Бишкекте мен билишимче эме бар да, спецбольница бар. Ошакта учетко турасызбы? Ал балдар эле ошондо учетто болчу да. Ооба, ошондой болот да. Балдар дагы учетто болот да. Азыр любой убакта мага даяр да. Спецбольница. Ойношуп атабы? Иттен коркуп атабы? Не, все нормально. Не переживайте. Вот. Спецбольницабыз бар. Ага. Вот. Любой убакта ал даяр. Ооба. Бул эми персональный пенсиямен чыккандан кийин ошо спецбольницада учетко туруш керек да. Үй бүлөсү менен да, үй бүлөсү, жубайы, балдары. Сонун Верховный Совет алар бүт автоматически бүтүп атырга кирет да кызмат. Анын айыл өкмөттөргө чейин уруксат берген. Норайкомдор само собой. Биринчи, экинчи, үчүнчү секретарлары, исполкомдор бүт бардыгы спецке карайт. Спецке карайт. Биз жанатан бери уже канча болду? Жарым 1 саатка жакындап кетти. Атабыздан эме алып атабыз, интервью алып атабыз. Бул эми азыркы жаш балдарга кызыгы жок болушу мүмкүн да. Кызыгы жок. Бул эмне жөнүндө сүйлөшүп атат. Баа мурда партияны көргөн адамдар үчүн абдан кызык маалымат, кызык история болуп да. Абдан сонунда. Мен сизге билесизби, бир жолу кыска интервью алганда айткам. Сиз менен бир кенен маектешиш керек. Сизден көп жакшы маалыматтарды алса болот деп айтканда сиз мындай скромный болуп, жок деп мындай эметип койгонсуз да. Мына бүгүн кичине ачылдыңыз да. Ачылдыңыз. Сизге абдан чоң рахмат. Мына бүгүн да жөн күн эмес, жакшы күн. Сардардын кайната кайнелеринин үйүнө келип, конокко келип, дам тартып отурабыз. Үйүн көрүп атасыңар. О, мен деген азыр деген бүт үйлөрдүн баарын тартып чыктым. Бул да элдерге кызык да, чынбы? Америкада жашаган мекендештер кандай жашайт деген. Зданиянын өзүнүн көрүнүшү бир башкача да. Ушул жердеги ноолардын зданиялардын ичинден бир 2-3 эле здание ушундай. Калгандары бөлөк Башкача экен, сырткы көрүнүштөр. Бул ушунчалык яркый да. Анын үстүнө эрмек сырттагы бүт бардыгын ак краска менен боеп, жөн эле сону көрүнүп калган да. Сиз деген кичине режим жөнүндө айтып коесузбу? Режим кандай? Эртең менен Режим меники канчада турасыз? Эртең менен эрте турам. Эрте турам дагы бир саат эмес, где-то 45 мүнөткө чейин жөө басам, өзүмдүн маршрутум бар. Чоң маршрутум бар, малый маршрут. Ошону анан түштө басасыз. Түштө дагы ошол маршрутка кечки короткий маршрутка чыгам 3 маал. Ошондо где-то 15-25 мүнөттөн болгондо почти 1,5 саатка жакын Күнүгө басасыз. Жакшы. Басышым керек. Мен бир жолу келип бир Сардар экөөбүз мыяка жумуштап келип калганбыз. Мен чыгып бараттым. Сиз деген мыяктан чыгып барыптырсыз. Анан сиз менен учурашып, товарищ генерал Исмус деп коюп, сиз кеткенсиз да, ушул өзүңүздүн эмеңиз менен кеттиңиз. Давай жигиттер, давайте деп коелек. Мен учурашым да кеттим. Каяка кетти деп карап калдым көрсө. Прогулка кеткен турбайсызбы? Жакшы. Силер түшкө жакыныраак келдиңер, как раз түшкө маршрутка чыкканмын да. Жакшы. Эртең менен турарым менен мен өзүмдүн зарядкаларым бар. Вот. Бут боюнча коленный сустав. Бир убактарда Стамбулда кызым Стамбулда болчу. Баса албай калган, балдак менен жүрүп калган да. Коленный сустав бар. Ошол жерде кызым бир азербайжанка врачтап үйүнө барып туруп анан дарылап, мен барганда балдак менен бардык. Кайра кайтканда өзүм бутум менен басып берген да. Ошол мага ушундай бир тренировканы көрсөткөн, ушуну жасайсың. Экинчи сенин коленың суставың иштебейт. Сону иштейт деп. Ошондон бери постоянно жасайм. Кандай тамактарды жейсиң? Тамак эми айда меники Тандап жейсизби? Нет, тандамай. Айда өзү диетичник да. Өзү диетичник. Ал жасаган нерсе мага бүт бардыгы. Сиздин келиниңиз
бирок кызыңыздай көрөсүз. Кызымдай да. Эмне жасаса тандабай жеп саласыз баарын. Ал бардыгы керектүү нерсе да. Жакшы. Салатты дагы мынакей өзүңөр көрдүңөр. Кандай салаттарды Мына жасайт. дастархан Тамак аш. жайылып. Бул чет эле жана келгенде эме болот. Курсак ачып келип дүрүлдөтүп салдык. Настоящая диета, да? Настоящая диета. Мен даже айтпайм Айдага. Сен мындай жаса. Себеби жанагы жасап берет да өзү. интернеттен Алтынай деген бир ногут чыгып азыр выступать этип атпайбы? Бүт тамак аштарды Диетолог барды. ба? Диетолог ба? Диетолог өзү. Ошолорду айтып атат. Мында карап көрсөм, Айда ошо Айда да окуп атат, мен да окуп атам. Айда точно ошону жасайт да. Жакшы. Эрмек келгенде эле салаттан баштайт бул. Эрмек дагы азамат. Сенин жашыңдагы курсак салып тим эле, сен кычырайсың, жакшы. Жакшы. Вот благодаря нашим девочкам, нашим женам, да, Алмазик, у тебя тоже прекрасная жена, прекрасные дети, да, дай Бог тебе здоровья, твоим детям. Спасибо. Не, ачкыч. Жакшы кобураштык канчадан Вот бери. такая вот, Алмазик, история. Представляешь, если дальше будем общаться, естественно, он еще кучу историй расскажет. У тебя будет там не трилогия, а 16 там, я не знаю, история там, 16-серийная. Биз өткөндө сиз менен эки жолу кыска интервью болгондо мен сизге айтпадым беле. Бир жолу убакыт болгондо шашпай отуруп бир саатча кобуратсак, сизди ачыш керек, сиздин каткан эмеңерди. Азыр кичине эме болгондо мындай эметип айткысы келбегенде мындай анын кереги жок дегенси. Азыр кичине ачылды. Жок эми. Жакшы. Мен элге чыгып калдым да. Сизди звезда кылдык дейм азыр. До конца звезда кылып салалы. Ел мени А потом он, Алмазик, ты вовремя приехал, он же послезавтра уже улетает. Кетебиз. Сиз деген августтун 4-үндө уже бүгүн экиси. Да. 4-үндө билетиңиз бар экен. Эмеге Кыргызстанды көздөп учат экенсиз. Поэтому, Алмаз, выросай, если вдруг будешь, ну, я не знаю, когда он сюда приедет еще, будем, как говорится, будем посмотреть. Но ты будешь в Кыргызстане, мы обязательно встретимся. Да, Там будет новая серия, новая история. Кудай буйрса андай мынтип сүйлөшөлү. Кудай буйрса бул жыл болбосо да эмдиги 26-жылдары кудай буйрса мен гражданство алсам барам Кыргызстангачы. Ошондо Кыргызстандан кезигип, азыркы интервьюнун экинчи частын улантабыз. обязательно жолугушабыз. Анда башка нерселерди жөнүндө сүйлөшөбүз. Башка азыр эстеген эмес, башка тема, эстегендерди. Анда эмне кылабыз? Анда ошо бир сааттай болду, сизге чоң рахмат айтабыз. Өмүрүңүз узун болсун, оорубаңыз. Силердин ар бир айткан сөзүңүз биз үчүн сабак. Мен жана айтпадымбы эмедей деп. Азыркы жаш балдарга кызыгы жок болушу мүмкүн. Бирок партияны көрүп калган биз да анча-мынча партиянын мектепте окуп турганда партияны студент учурда көрүп калдык да. Биз үчүн абдан кызык. Партиянын суусун ичип калган. Ичип калгам. Ичпеген балдарга кызыгы жок болушу мүмкүн. Алар түшүнбөйт да. Ичип калган. Тем более менин атама ушул видеону көрөт. Обязательно көргөндө абдан кызык болот да. Менин атам дагы райкомдо иштеген, обкомдо иштеген. Тем более. Тетте республикада эмеде иштеген, мугалимдер газетасынын редактору көп жыл болуп иштеген. Где-то 20 жылга жакын Ысык көл кабарлары областной газетанын редактору болуп иштеген Садамбектин любимчиги болчу, Садамбектин. Садамбектер менен чогуу иштешкенбиз да. Бир убактарда ал за отделом науки болгон. СКда чогуу иштешкенбиз да. Черим кулуп барып чогуу иштешкенбиз. Бир жолу мындай болуп калыптыр да, ошо Садамбеков айтып, мен атамды депутат болбойсуңбу деп, ошо атам депутат болуп калмак экен да. А бирок столдо бай Ханыметов деп биздин айылдык тууган болуп калат, анан эми пагам айтыптыр, жок мен эми кантип депутат болом, биякта биздин улуу агабыз отурса деп, анан Ханыметов биздин министр образования. Ханыметов анан депутат болуп канча 2-3 жолу засовка созукка депутат болуп калды. Эгерде ал байкебиз жок болгондо мен атам ошо депутатка кетмек экен да. Анан өзү отказ берип коюптур. Мен агам турса мен сый да, сый. Жок, мен барбайм, агам барсын деп Эми коюптур. карасаң ошол убактагы сыйдын. Партиянын эмеси да, партиянын. Садамбеков аксакал эмеде Ысык көлдө обком партиясынын биринчи секретары болуп турганда үйүнө көп бардык. Мен да кичинекей болчумун да андачы. Атам көп барчу үйүнөчү, анан мен дагы көп барып калчумун да. Ошондой кишилерге сиздерди айтып берген аябай кызык болот да. Деп эстешет. Эстешет.
папа, кстати, до этого уже говорит, что предыдущее видео набрало, он даже заметил, обратил внимание, что 14 600 вью было, да? Ну, то есть столько людей посмотрело, да? Он это отметил. Пап, вот на вот по этой трилогии, да, или там 16 логии, там, я не знаю, это вот это долгое видео можно там на 16 серий разделить, да? Я думаю, всем будет интересно, особенно твоему поколению, да? Они вспомнят, как это было на самом деле. Өзінше бір поколениябызда. Ошо поколение сиз деген жана бекерден айткан жокмун да, бекерден айткан жокмун. Сиз жөнүндө мондай материалдарды чогултуп туруп бир китеп жазса болот. Экинчи Сиздин сыртына, сиздин сүрөтүңүздү коюп туруп, сонун китеп жазса болот. бүт кадрлар менин колумда болчу да. Пап, Ким ошо кадрлардан санабайсызбы, мындай бир 10 чактаны санап бербейсизби? Силердин колуңардан өткөн кадрлардан күчтүү баягы эл билген, кыргыз элине эмгек сиңирген кадрларды санап бербейсизби сиздин колуңуздан өткөн? Азырынча айтпай эле коем. Айтпай эле коесузбу? Айтпай эле коем. Мына ушуну Кыргызстанда кезиккенде айтасыз. это же КГБшники, они Жок эмен. Туура түшүнөлү. Менин колумда 2400 номенклатура бар деди. Өзүнчө чоң отдел, өзүнчө здание. секретный. Алар тарынып калат. Ооба да. Да. Мен жакшы кадрымды Ну, айтпастан, пап, скажи, ты открой тайну, скажи. Ну, потом скажи, я что-то новое вам расскажу, но в другой серии скажи. Ооба, биз деген азыр деген болушунча маалыматты бердиңиз. Эгерде Кудай буйруп, эмдиги жылдары, аркы жылдары Кыргызстандан кезип калсак, анда дагы кызыктуу эмелерден айтып бересиз, э? Кызыктуу. Масалиев өткөндө деле сага айткам. Масалиев айтпадыбы? Абсалбек Нуркулович, сиз кадрды Кыргызстан боюнча жакшы билесиз. Мен билгенде биринчи башталганда тиги Ташкөмүрдө первый секретарь обком партия, горком партия болду иштеген Масалиев. Чүйдө. Это ошто. А экинчи обкомдун биринчи секретары болуп Ысыкөлдө иштеди. Мен эки гана жерди билем дейт. Калган кадрларды мен билбейм. А сиз бардыгын билесиз. Экөөбүз чогуу иштешелик. 2 жыл иштештиңерби? 2 жыл иштеп калдым. Масалиев менен, Масалиев менен. Анан ошондо айттым. Экинчиден эми как будто биз земляк дегендей. Кичинекей боорлош болчубуз да. Чогула калганда Матенцедович болуп, оштуктар кичине чогул өзүнчө. Эми ошо чын айтсаңыз, могу партия учурунда жердештик роль өнөчү эле? Жок, ал өзүбүздүн болот. Жок, тартчу эле мында акыры. Жок. Мына 2 кадр болуп калды, 2 кадр болуп калды. Бирөө, например, Оштон болуп калды, бирөө Ысыкөлдөн болуп калды. Аны чече турган киши Оштон болсо, Оштукка тартып койчу эле же андай жок беле? Жок. Жердешилик жок Эгер беле. андай нерсе болчу болсо, Масалиев айтчу да, Усубалиев. Арзыңарды жазгыла дагы Кете бергиле. Мага кайра келбегиле дечи да. Жакшы. Кокусуна бир нерсе билинип калса, бир жерден бир чай ичип, бир жерден бир кой соруп, конок болуп дегенде болсоңор, маган кулагым көп. Жумуштан кетесиңер. Келбегиле деп койчу да. Катуу. Ошон үчүн жанагы бир жерде отуруп чай ичсем дагы столовойго барып, өзүм райкомдун столовойуна жата турган жерим. Квитанция жаздырып кол койдуруп алчумун. Мен жаттым, акчасын төлөдүм. Мен бир Себеби мага командировочный берип атпайбы. Эми үчүн ошону пайдаланбастан башканы. А сиз эмне бирдеме кыстырма кылып коесуз мен да? кыстырмаган, мен дагы ошо Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрдүм. Ошондо Фрунзе шаар эле, анан байкем иштеп, ошо жеңем экөө иштеп жүрүшкөн. Анан окууду бүткөндөн кийин анан эми баягы өзүмчө ойлодум да, аке, мен шаарда калгым келет десем, жок, сен кадрсың, сен барып иштейсиң, кайсыл жерге бөлүндүң деди. Анан өз жака айылга эле бөлүндүм десем, барып иштегин деди. Алып калган жок. Жок, алып калбады. Эмнеге алып калган жоксуз? Честный болгондо. Тазалык ошондой болчу да. Бул тазалык. Мындай туугандашып, мындай бирөөлөрдү сүйрөмөй деген абсолютно жок болчу. Мен мындай карап көрдүм да. Менин туугандарымдын ичинде бир баягы иле турган нерсе жок. Бир туугандарым балдарымдын арасында ар кимиз өзүнчө баягы институтту бүткөн, андан ары эч кандай ногуз жок. Мындай шарт
ошон үчүн бирөөнү да эч жака жылдырган Сиз деген өзүңүз деген баягы мамлекеттик деңгээлде эменин баарын чечип атасыз да, кадрдын баарын чечип атасыз. Сиз деген керек болсо мындай кандай туура эмес иштейм десеңиз туугандардан далайын коюп коймоксуз да, чынбы? Чоң должностторго. Негизичи айтып атам да. Алган чын Ошо партиянын немеси да, тартиби да. бир интересный айтайын эми жазылбасын экен. Алматинский высший партийный школда окуп атам. Заочныймын. Өзүм иштеген Табаста. Анын өзүмдүн отделимдин экономический отделыбыздын заведующийси сопровождать этип калды. Мени жеткизип келейин деп. Мен тиги Жамбылдын учам да. Алматинский высший партийный. Эмеге кеткен да сар Алматыга. Анан бир нерселер бир кагаз алып коюп эле өзүнчө эле мындай кылып мен чөнтөгүмө салгандай кылып курткамдын чөнтөгүнө салгандай кылып атат да. бирөөбү? Жок, эми как бы Өзүмдүн заведующийм жардам берип, жаш балага бир кичине мындай жолуна бирдеме салып койсом пайдасы тийеби деген. Ошол конвертин салыптыр. Өзүм ошол убакта кармай албай калдым. Ошойдон учуп кеттим. Учарда ошондой кылып калды да, чөнтөгүмө бир нерсе салгандай болду. Ошону карасам акча экен. Ошо акчанын конвертин ошо боюнча бекиттим. Алган жоксуң. Кайрадан да ошо боюнча алып кетип өзүнүн колуна карматтым да. Албадыңызбы? Ал ыйлап жибербедиби? Мен ушунчалык сизге Мына партиянын ниетим менен уну кылдым эле. Мен айттым, андай кылбай жүр. Экөөбүздүн ортобузда андай нерсе болбош керек. Деп. Эмечи азыркы учурга чейинчи. Мына примерно элестетип койсоңуз. Азыркы учурга чейин партия чачырабаса, азыркы учурга чейин партия болсо башкача жашоо болмок беле? Же кандай ойлойсуз? Эми ал системадагы жогору жагы бузулуп калган экен да. Кайрыкча азыр окуп атпаймынбы? Интернеттен. Президенттин баштап эле бузулган экен да. Ошол учурда эле. Ошол учурда эле бузулган экен ошо система. Анан кийин барып турган распад болбоду. Горбачевдин ойгунда. Жок, мындай бузулбаса дейм да, бузулбаса баягы силердин учурда баягы күчтүү Усубалиев учурунда, Масалиев учурундагы ошондой система азыркыга чейин эме уланса башкача жашоо болмок беле? Башкача жашоо болмок. Анткени деген Урдамай жок эле да. Урдамай жок, таза, коррупция жок. Таламай жок, уурулук жок болот эле. Мен деле кичинекей чагымда билем да. Кичинекей чагымда болгондо адамдар бирдей жашачу да, бир деңгээлде жашачу. Бирөө эле бир өсүп баратып, же бир Волга алып ийсе эле эме ОБХСС деген болчу, КГБ деген бар болчу, келип баса калчу да. Акчаны кайдан алдың? Тартип болгондо. Тартип болгон. Тиги Башкача жашоо болчу да ошондой. иштеп аткан кезимде андай эрмектер деле жаш. Эки кыз деле жаш. Анан өзүм элим алып кеттим да. Элимде Аксу районунда Линский деген орус болчу. Биринчи секретарь. Хохол болчу да. Анан ал өзүнүн санатындагысын дачасын бизге мага берип атпайбы. Барып туруп Жайык деген ушундай бир сонун жер. Эмне ошол жакта жашай бер деппи? Жок, жашай эмес. Эз алганга. Эс алганга. Эз алганга анан кийин өзүнүн секретарын ногулуп коюп атпайбы. Продукта тигиндей мындай ошолорду алып барганга. Анан кийин как-то бир жагынан неудобно. Экинчи жагынан тоже керек экен. Бала чакаларга мындай изобилие болуш керек да. Жашоо деген аны өзүн пансионатта ушундай бир сонун жасаптыр өзүнө ылайыкташ. Көпүрө чубабызда чоң суунун орта ошонун үстүнө көпүрө. Алда өзү солкулдап турчу эми. Эсиңде барбы? Бар да. Жанатан бери сүйлөшүп отурабыз. Сизге абдан чоң рахмат. Көп кызык нерселерди айтып бердиңер. Сиздин тагдырыңызды мындай шашпай отуруп китеп кылып чыгарса болот да. Кызык бир китеп болот. Обязательно кылыш керек анычы. Кийинки урпактарга керек. Баягы сиздин насаатыңыз, баягы сиздин биздин ата бабалардын басып өткөнү бизге эле сабак болот да. Силердин азыр айтып бергениңер сабак болот. Негизи сабак. Негизи сабак болот. Биздин жашообуз. Жакшы. Жашоо ушунчалык биз Сиз менен азыр сүйлөшүп отура беребиз. Да отурат эле эртең менен кечен сүйлөшүп отурсак да сөз бүтпөйт да.
Ошон үчүн токтотойлук. ошон үчүн муну токтотолу. Токтотосок болбой калды. Кийинки 2, 3, 4 сериялар кете берет, Кудай буюрсачы. Сизге деген ошон үчүн узун өмүр карайбыз. Узун өмүр каалайбыз. 100дөн ашыңыз. Анан сонун кызык окуяларды кийин Кыргызстандан улантабыз. Сенин жашооң, сенин жасап аткан иштериң бул Кыргызстан үчүн ушунчалык ушул жерге келип кыргыз болуп Американы эңсегендер толо. Кыргызстандын жарымы хочет ушундай, бирок колунан келбейт. А жанагыдай абдан ушу эңсегендер 10 баласын эрситип деле келип калды. через Мексика аркылуу кирип келип атпайбы? Кээ бирөө эме деп коет, кээ бирөө мындай да мындай мага да көп эме чалышат, көп суранышат, бир бойдок кыздар, бойдок балдар, студентмин, үй бүлөм жок тигүү дейт. Анан Америкага грин карт утуп алдым, ар кандай жол менен келсем корком дейт да. Корком, кантиш керек тигүү деп корком дейт. Амиякта өзүңүз айткандай азыр 10 бала менен келип, азыр 11-чи баласын үй бүлө миякта жашап атат да. Карабайсың. 2 трактты кошуп койду бизнеске, 5 бедрумный үйдү алып койду. Сонун азаматтар иштеп атат да, иштеп атат. Өзүнүн күчүн сезди да. Мен ушу барсам дагы мен ушу балдарымды дагы өзүмдү дагы ушундай бир жакшынакай иштеп балдарым ушундай бир татынакай билим алсын деген ниет да. Эми мынтип коебуз, биз Америкада канча 10 жылдан бери келип кетип жүрөбүз да. Американын бир 5-6 мындай жакшы жактарын да кыскача, жакшы жактарын анан начар жактарын айтып коебузбу? Жакшы жактарын айтсам, мындан 4 жыл мурун анда Синсанатта болчубуз. Ал жерде Синсанатта болсоң да билишиң керек, 300дөн ашык семья кыргыздар жашачу. Ошол учурда. Ошол учурда эрмек билесиң, кыргыздар көп болчу. Анан ошолорду тиги чубагачы келбей бияка Кыргызстанга, Америкага. А булар жанагы 300 семья чакырыптыр да. Чакырганда 3-чү посол жетелеп отуруп чогуу келип, анан келип бизде да бир вакытта звонок чалып калды. Уже таяр, чайыбыз таяр. Коноктор да келип атат, келгиле деп. Анан барсам, чубагачы келет дешип калды. Анан учурашып, анан ошондо жанында отуруп, анан суроо айтып атпайбы? Чубагачы айтып атат. Как раз сен берген сурооңду айтты да. Жок. Америка дейт. Курандын 3 нерсесине Америка өздөрү жооп берип коет экен дейт. Эмнеси экен? Биринчиси тазалыгы. Экинчиси сен таанысаң да, тааныбасаң да салам берген дейт. 2 нерсе бул Алла Тааланын Куранда жазылган нерсеси дейт. Ушуну аткарат экен. Бирок Бишкектерде андай жок дегендей салыштырмай койду да. Вот. Мен деле ошону айткым келет. Бул жерде главный тазалык. Главный тазалык. Анан тааныбаса да күлүп учурашып коет. Күлүп учурашканы. Точно карасаң, жанагы киши мимоходом өтүп баратып, ушуну сезип калган. А очередке тургандычы магазинде, автовокзалда, аэропортто очередке туруп. Бизде кыргылышып атпайбы Бишкекте? Эди бирөө кассадан бирдеме алмайынча 2 саат турса деле артында унчукпайт да, бүтүп турат да. Аны эч убакта мындай тутуп кетпейсиң. Аны мындай кыйнабайсың. Даже сурабай эле тура бер. 10 жылда бир кишиге кол көтөрүп атканын көрдүңүзбү? Жок. Анан экинчиден бизде шайтандар арак ичип алып туруп ар жерде темселеп жаткандар. Ошону айтайын деп аткам азырчы. Көрдүңүзбү ушундай бир кызып калып бирөө жатып калганды? Бул жерде эч нерсени көрбөйсүң да. Бир масты көрбөйсүң. Бир жана сыйгандар күзөтүп турганын көрөсүң. Алар сурап ал эми бардык жерде эле болсо керек. Бул жерде эле көрүп калабыз кээ бир жактарда. Полиция сизди канча жолу токтотту? Текшерди. Мени вообще жок. Ати Россияда полицияны көргөндө качып атышпай элдин баары. Артынан кууп, камап, болгон акчасын сыпырып атышпай. Кууп айтып атпайбы? Даже квадрат үйлөрдүн ортосуна кирип алып туруп, үйлөрдү стучитетип ачтып, текшертип келгендер жокпу? Ашыкча кишилер эле жаткандар жокпу деп. Мурда ошентсе керек. Азыр деген тамак ичип аткан жериңен баса калып сабап атат. Баняга чыгып аткан жериңен баса калып жабап атат. Жада калса мешитте намаз окуп аткан жериңен баса калып сабап атат. Ошол жерден сразу штраф салып. Ошентип атат да. Анын правасы барбы жокпу? Андай нерсе жок. Мияка келгендер айтып атпайбы? Американын эми жаман жактары деле болсо керек. Жаман жактарын албай, жакшы жактарын алалы деп атпайбы? Мияктан эми
ар бир районда мечит бар да. Ар бир Шамбургда дагы 1-2 мечит бар. Башка могу Элжинде дагы 1-2 мечит бар. Мен деген Агаяда санаганда, Агая штатында бир канчадан 20дан ашык бир 30га жакын мечит бар болчу. Агайда толтура мечит бар. Биз кааласак центрге деле жай намаз салып алып эле намаз окуп атабыз, бирөө басып келбейт. Ошо жакта жаш экен деп көп айтышат да. Биякта действительно демократия экен дейт да. Эми жаман жактары болсо керек. Эми жаман жактары көбүнчө жана Чорный район деп коет го. Аякка барбаш керек. Аякта жанагы жаман баңги заттары сыйлаш керек да, башка мамлекеттин. Жок, сыйлаш керек. Мен жанагы жаман жактарын айтып атам да. Жана Чорный район деп коет го. Аякка барбаш керек действительно. Аякта эми баягы карылар деп коет. Ошол жакта жашаган жерде жанагы баңги заттар, атып кетүүлөр, кишилер өлтүрүп койгон, тоноп кеткен, ошолор машина болгон ошол жакта да. А так американецтер жашаган жерде бүт бар эле актар жашаган жерде. Жакшы. Сиз менен сүйлөшкөн кызык экен да. Көп нерсени билет экенсиз. Америка боюнча дагы. Жана намазга бардык да. Чоң здание экен. Мечит жөнүндө айтты. Мечит жөнүндө. Ошол жерде залдын ичине киргенде отургандарыбыз где-то 2,5 миң 3 миңге жакын киши отуруппуз да жерде. Кайсы мечит экен ал? Мечит эмес экен. Өзү здание экен. Ошону арендага алышыптыр да. Сиз эмен айтып атасыз го дейм. Өткөндө мен деген Курман айтка барбадымбы? Курман айтканда. Бардыңбы сен да бардыңбы? Бардым мен. Барганда биз ошол жактан кезикпедик беле? Кезиккен деген ал деген эме 2000ге жакын киши. 2000ге жакын киши барган деген ал деген эме? Ал чоң спорт комплекс. Спорт комплексти кыргыз комьюнити алып туруп, ошол жакынан 2000ден ашык киши барып анан намаз окуганбыз барыбыз. Курман айтты барганбыз. Мен да намаз окудум. Эми ошондо ошол жерде канча машина батып кетти, Аябай көп машина болду. Полицейскийлер кайтартып турбады. Кайтарып турду да полицейскийлер. Иши машина менен барды да. Эми бир кыргыздар эмес, бүт мусулмандар. Мусулмандар да. Эми жолдун ушу эки жагына милициялар туруптур. Полицейскийлер кайтарып атты. Ошол жактан тартипти сактоо. Регулировать атты да, өтсүн. Биягын өткөзүп, биягын жаап, биягын өткөзүп, мындай кылышып атты, регулировать атты. Эми болуп атпайбы? Тиги мен деген тракта иштеп атканда көп көрчүмүн да. Мындай полицейскийлер тизелеп отуруп алып, жолдо дөңгөлөгү жарылган баягы айымдардын дөңгөлөгүн алмаштырып берип атат да, тизелеп отуруп алыпчы. Анан любой полицейский арасындагы айтасың, сүрөткө түшүп алайынчы сен менен деп туруп сүрөткө түшөбүз. Түшүктүңүзбү? Анан адашып кеттим, onu айтып берчи, сен кээ бирде машинасына салып алып жеткизип коет да ошол жеринечи. Жүрү, мен адашып кетсең мен сага жеткизип коеюн депчи. Анан мен бир жолу тракта иштеп жүргөндө эме кылдым. 1-2 жолу полицейскийлерге берип көрдүм да, бир эмечи, берип көрдүм. Шоколад берип көрдүм, Кыргызстандан келген деп бир конфет берип көрсөм, аны да албайт экен. Жок дейт, бизге не положено дейт да. Сен дагы жакшы шоколад берип атасың дейт. Эгерде бир $1, бир хотя бы $5 берип койгондо колуңду наручникке салып туруп алып кетип калам мүмкүн дейт. А биздикилер ошону жоготуш керек, закон. Биздикилер болсо полицейскийлер токтотот. Токтоткондон кийин тиги акеге бар дейт. Ана машинада бирөө отурат, анан айтат, бүбү сараны ырдайсыңбы же тиги токтогулду ырдайсыңбы деп анан ырдатып атан акчаңды алып туруп анан суамдашып жиберет да. А мыякта болсо полицейский акча берип койчу, колуңду толгоп туруп кишени салып алып кетет да. Тартиптери жакшы американыкычы, жакшы жактары бар. Ушунчалык катуу да. Ошон үчүн тартип болуп атпайбы? Ооба, тартип. Ошо катуу эл кичине сезет. Штраф салып атты эле, оңдоп коет экен да, штраф салып атты эле. Чет өлкөгө келгенде ошо чет өлкөнүн закондорун аткарып эметет, анан өзүбүздүн кыргыздар жаштар эми барбыз арганбай жаштар. Өзүбүздүн кыргыз жеринде ошол закондорду карабайбыз да. Мисалы үчүн тазалыкты карап, кандай сон. А Кыргызстанда мындай тазалыкты эмеспи, жаратылыш сону коргоптур, бардык жак. Не деген сону Арсланбак деген жер бар. Шумдук кылып койсо болот да. Ысык көл бар, ысык көлдүн демеле шумдук кылып койсо болот. Анан өзүбүздүн азыр президент айтып атат да, эмедечи. Сетка толуп кетиптир ичинечи, мусордун баары толуп кетиптир. Кумга эмени жейт дагы, тиги арбузду жейт да, анан бир мусорго чыгып кумга көмүшөт да, көмүп. Эч ким көрбөйт. Таштай албайсың, ушул жакшы. Эметет, өзүбүздүн жерге барганда жана тартип бузуп, тазалыкты карабай ушинтип элестет, наоборот. Кудай берсе ошол жаштарга жакшы эле эме бере берсе, оңолот, Түкүргөнгө уруксат жок. Закон. Өзүң деле түкүргүң келбей атат. Мыяктан деген. Меники деген мындай болчу да, Кыргызстанда жашап жүргөндө баягы кетип баратып, мен деме студент ошол жактан жаштыктын баары ошол жактан өттү деп коелу. Машина кетип баратат, арганда мусорлар ыргый берет да. Мусорлар терезе ачылат да, арганда мусорлар ыргый берет. Америкага келгенде көрбөйсүң мындай дейчи. Мен канча 9 жыл тракта иштедим, 1-2 жолу көрүп калдым ошондойчу. Жаман болот экенсиң, ачууң келип
ашып баратып түйіне эмне кытасың деп монтип эметип карасам жалаң эле мындай кара түстүү адамдар ушинтип коет экен да, ошого барып коет экен. А так мындай биз деген көнгөнбүз да, тракторда иштесек дагы мусорду салып туруп, бензин койгон жерге барып туруп аккуратно чыштап коесуң. Озун жабышка таштайбыз. Мындай эме да, мындай тазалыкка аябай жакшы көндүрөт. Очередке турганда чымчыктай болуп тизилип турат. Бирөө-бирине кыйкырмай жок. Орган. Мен бір-екі сөз айтып қояйын. Акыркы сөздү айтасыз, мен батарейкам түгөнүп атат. Аха. Мен саған тиешелүү. Сен ушунчалык ушул жердеги жашаган кыргыздарга керектүүсүң. Стимул берип атасың. Рахмат. Ушул бардыгын Америкадагы жашап аткан кыргыздарды Кыргызстанга маалымат берип. Жок, мияктагы эмелерге деле маалымат, мен деген эмелерге кичине маалымат берип коём да. Кыргызстандан мияка келем дегендерге кичине мотивация болуп калат экен. Грин карт утуп алса да мага чалат. Мага дуктан берип койчу байке деп чалат, а мен дуктан берип койсом анан сүйүнүп келип калышат миякачы. А сен даже келип кайсы жерде жашаганга чейин кандай тамакта жашашың керек, кандай акчаны расход кылышың керек, ошого чейин көрсөтүп атпайсың. Мурда көрсөтчүмүн, азыр убакыт жок. Азыр жок. Азыр жумуш көп. Чындап келгенде бул аябай бир чоң маселе да. Жакшы. Анда эмне дейбиз, анда сизге жана айткандай узун өмүр Кудай сизге. сага өмүр берсин. Сизге да өмүр Аман берсин. бол. Чоң рахмат. Ушинтип кызматыңды улай бер. Кудай ден соолук берсин. Самое главное. Чоң рахмат. Сизге да бекем ден соолук. Сен Кыргызстанга керексиң. Интервьюңузга абдан чоң рахмат. Эми колдон келишинче биякта жүрөбүз, айта беребиз. Ар кандай мекендештер өнүп өсүп атат, аларды көрсөтө беребиз. Анан мекендештерди айтып калат да, бул мынчалык экен, тигинчалык экен, мен мына Кудай турат. Америкага келгенде бир кишиден $1 сурап көргөн эмесмин да. Муну бер, мен сага тартып берем деп. Өзүм Кыргызстандан чакырып атып анан кантип акча сурайсың? Кайсы бетим менен акча сурайм? Ошон үчүн элдер сүйлөй берет, хейтерлер көп. Бирок бир четте канчалык хейтериң көп болсо, ошончолук баягы өсүп атканыңдын белгиси экен да. Ошон үчүн хейтерлер аман болгула, кашына отура бергиле. Биз болсо өзүбүздүн жумушту атып көрөбүз. Анда кичине баттап тилеп коюңуз, ошо менен эметели. Амин. Кудай ушул дасторкон дагы тола берсин. Силерге окшогон достору, туугандар дагы аман эсен болуңуздар. Келип эле чогулуп берели. Кудай ушундай дасторконду кенен кылсын. Ден соолук. Самый главный ден соолук. Анан өзүңөр ачып бергенди үйлөнгүлө. Өзүңөргө тилек кылганды алдыңарга пландарыңарды алдыга коюп, ошого жеткенге аракет кылгыла. Чоң рахмат. Сиздин айтканыңызды аткарганга аракет кылабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Жакшы. Мениңиздер достор, уже 1,5 саат болуп кеттик го. Дагы чарчап калдык сүйлөп атыпчы. Кийин Кыргызстандан Кудай буйрса, атабызга кезигип туруп, 2-3 чачтын кылып беребиз. Кийинки эфирден жолукуча сак саламатта болуңуздар. Силерге мен бакыт каалайм. Силерге ийгилик каалайм. Силерге ден соолук каалайм. Кудай силерге өмүр берсин. Жанагындай кичинекей кыздарды берсин. Ушулар көбөйсүн. Ушуларды өнсүн, чоңойсун. Вот, мен негизги айта турганым ушул. Аман болгула. Самый главный, ишиңер жүрүшө берсин. Мен да тилегимди айтып коеюн. Мына ушул куттуу дасторкондо отурабыз. Ылайым өмүрүңөр узун болсун, тапкандарыңарга береке берсин. Тиякта Кыргызстандагы эли журтубуз аман болсун, бул жакта силер аман болгула. Дасторконуңар нанга толсун, уруңар данга толсун, өрүшүңөр малга толсун, капчыгыңар акчага толсун. Башыбызга, жашыбызга береке берсин. Баарыбыз аман эсен болойлу, тынч болойлу, бар болойлу, аман болойлу. Жакшылыктарда тоз насиптеш болчу. Амин. Аябай жакшы отурду. Аш болсун. Биздин атабыз генерал Исмус. Атасын берди. Генерал Исмус атабыз. Тамашалап коебуз. Эметең зулда. Келерге барып калайлы. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга чоң жалынды салам. Бул үйдө BMW-ны аябай жакшы көрүшөт экен да. Миякта да BMW турат. Тетигил жерде да BMW турат. Мияка конокко келдик. Кандай жакшы иштер. Видео тартып коеюн, Мындай болуп атат. Бул жакта
конокко келдик. Бул үйдө Сардардын кайната, кайненелери жашайт. Сардарды жакшы билесиңер, чогуу мурда иштешкенбиз МWда. Анан кайната, кайненелери бул жакта 25 жылдан бери жашап, кой биз мекенге кайталы деп турган кезде ажырашак берип атышат да. Анан бул жака келип, анан үйдү да бир сире тартып коеюн, Америкада биздин мекендештер кандай жашайт экен десек макул дейт. Мына жакта өзүңүздөр көргөндөй BMW турат. Андан тышкары могул жерди көрдүңүздөрбү? Ушундай көчө бүткөндө тоголок болот да. Ушул жер аябай цинц этилет. Тиякта бир үй, миякта, анан могул жерде бир үй турат. Азыр анда үйдүн ичине кирип көрөлү достор, Булар силерге абдан кызык болуш керек. Бул видео абдан кызык болуш керек да. Бул жерде 3 гараж бар экен. Ушундай курулган үйлөр абдан сондойт-ка, короо кенен болот дейт да. Короо кенен болот дейт. 1, 2, 3. Азыр мияка киребиз. Миякта азыр тамак ичип отурушат. Мына миякта деген коноктор келген, шефтер отурушат миякта. Анда мияка дагы киребиз. Азыр мен сиздерге бир сире экскурсия кылып коеюн. Мына американский үйлөр, мекендештер кандай үйдө жашашат. Бул болсо баягы коноктор келгенде отургуза турган жер. Мияка отурушуп, бул жака отурушуп, коорашып дегендей сүйлөшө турган жер да, маселелерди чече турган жер. Бияк болсо кире бериш. Анан экинчи этажга чыкса болот. Азыр экинчи этажга чыгабыз, достор. Могу деген зал. Көрдүңүздөрбү кандай зал? Кандай зал? Көрдүңүздөрбү кандай сонун? Могул жерде өткөн жери бар. Миякта болсо туалет, ванна экен. Миякта болсо биз зал, мына көрдүңүздөр кенен. Мондайынан отурушат, мындайынан отурушат. Анан миякта камин бар, а миякта болсо андан ары чыкса коро. Америкада ушундай коро, мияктан шашлык, барбекю жасайт. Азыр экинчи этажга да чыгабыз. Достор, ушундай үйдө жашагыңар келеби? Болот. Мекендештер мияка келип, күркүрөттө иштеп ушундай үйлөрдө жашайт. Миякта өзүнчө сервант экен, анан мияктан тамак иче турган жер, мына көрдүңүздөр, кухня. Кухня, моякты остров деп коет, мына көрдүңүздөр, кухня. Жанатан бери мына укмуш тамактарын баарын жеп атабыз, мондай эттер дегендей, мына көбүнчөсү холодильниктер, ушундай холодильниктер болот. Мияка азыр шашылып бышырабыз, ошонун баары даяр. Миякта духовка бардыгы, достор. Анан мондайдан киргенде мияктан деген кладовка, анан миякта деген ландри, миякта кийим чечкен жерлер. Азыр давайте биз деген силерге экинчи этажды көрсөтүп келейин. Экинчи этажды көрсөтүп коеюн. Можешь нашу спальню тоже закрыть? Жок, мен азыр ошо мына балдарга кызыктуу да. Сейчас экинчи этажды көрсөтөбүз. Мына мондайдан экинчи этажга чыкмай. Миякта сальмушка жеп. Кана, сальмушка беркелчи. Кандай жакшы иштер? Мына достор, мына экинчи этажга чыгат. Экинчи этажга чыкканда могу жерде көрдүңөрбү? Зал көрүнөт да, зал. Потолок бий экен, жүрү. Миякты көрөбүз. Акырын сальмушка. Миякта баягы мастер бедрум деп коет болуш керек, мастер бедрум да мияка? Жок? Мастер бедрум башка жактабы? Миякта да комната чоң экен. Миякта болсо өзүнчө ванна, Да, это на 2 комнаты. Ванный, душ. Так. Макул. Так, достор. Азыр Сальмашка экөөбүз көрсөтөбүз. Мына могул деген мастер бедрум деп коет. Азыр токтоп тур Сальмашка. Мастер бедрум. Маяктан деген чуркачы, маяктан чуркап көрчү Сальмашка. Монун үстүнөн деген чыгып калыптыр, маяктан чуркашат экен да. Мындай чуркашат, агоротту маяктан карап койсок болот. Ой. Мына достор көрдүңүздөрбү? Мына спальный, мияктан болсо телевизорлорду көрсө болот. Миякта болсо тренажер, миякта болсо күзгү. Маяктан келип боенуп, соенуп. Миякта болсо достор, миякта кладовка. Мына кийимдердин бүт баарын мияка коюп койсо болот. Миякта экинчи кладовка. Мияка дагы кийимдерди баарын койсо болот, достор. Мияктан болсо бай өзүңөрдү макияж, маникюр, педикюр жасап, анан муякта келгенде миякта дагы бир эме экен да. 4 экен да. Мияка дагы өзүнчө кийимдерди койсо болот экен. Анан муякта мастер бедрумдун ваннасы экен. Дейт, абдан сонун экен. Ана светтерин күйгүзөлчү. Мына достор. Мастер бедрум дейт. Мастер бедрум.
Анан деген бул деген эме. Джакузи бар экен, джакузи. Мыяк болсо душ экен, мыякта болсо ажаткана экен. Ажаткана, ай. Карагалычы, не деген кетет? Мояктан барып санасаңар 20 метр чыгат экен. Абдан сонун, достор. Мына иншалла биз дагы ушундай үйлөргө Кудай буйрса жетебиз. Ушул жылы же эмдиги жылы деп турабыз. Ушундай үйлөрдөн Кудай буйрса иншалла биз да алып калабыз. Могул жерде дагы комната бар экен. Ай, дейт Салимушка. Мыякта деген комната. Салимушка мыякка жашынганды жакшы көрөт да. Чык Салимушка. Мыяктан болсо массаж жасалды окшойт. Массаж жасаган комната окшойт. Салимушка жүр. Салимушка качып ойноп жүрөт. Абдан сонун. Жүр Салимушка. Моякта дагы бир комната бар экен. Азыр мыякка да кирип көрөлү. Бул эмне комната болду экен? Мыякта дагы бир комната бар экен. Канча комната, карагылачы. Мыякта да комната бар экен. Салимушка, ошто экен качы кыргыздын ойма чемелери. Сону жактыбы сага? Анан деген мыякта деген дагы бир кийим илген жери бар экен. Кладовка, кладовая деп коет го. Анан мыяктан өзүнүн ваннасы бар экен, ажатканасы, туалети бар экен. Мыяктан болсо эшик көрүнөт экен, коро жай көрүнөт экен. Жакшы, абдан сонун. Дивандар дагы эме экен да. Стильный дивандар экен да. Стильный дивандар экен, Салимушка. Модер жактыбы, Салимушка? Модер жактыбы? Зал абдан сонун экен, карагылачы. Потолоктун баары кеткен. Жакшы, жанатан бери отурабыз, конок болуп атабыз. Азыр барып силерге тааныштырып, видео тартабыз. Жакшы. Азыр моякта дагы бир сире көрсөтөбүз, Салимушка. Жүрү моякты көрсөтөбүз. Бул деген подвалга түшкөн жер барбы деп сураш керек экен. Мыякта дагы бир комната бар экен. Мыякта менин кызым уктап аткан турбайбы? Мына. Жакшы. Мыяктан тийбей эле кол. Акырын. Жакшы. Жактыбы, достор? Мына килтеген телевизор. Могу жерден чыгат болуш керек. Азыр мондайдан чыкса, силерге көрсөтө аламбы же көрсөтө албайм, азыр көрөбүз. Мына. Мондайдан чыкса, мыякта коро жай, достор. Өзүңүздөр көргөндөй, мыякта барбекю бышырат. Тиякта отурса болот экен, тетинде кетет экен. Ай, кооз, жыргал экен. Коноктор келсе тозуп, кичинекей балдар ойноп. Сонун. Азыр мен сиздерге үйдүн аркасын көрсөтөйүнбү, достор? Азыр мен сиздерге үйдүн аркасынан көрсөтөм. Канчалык чоң үй экенин көрсөтөм астына. Карагыла. Дворец бекен өзүнчө. Абдан сонун экен. Азыр мен силерге капталынан көрсөтөм. Карагачы. Кандай чоң үй. Тигинден баштап мондайдан келет экен, мондайдан кетип качайын барат экен. Жакшы. Иншалла деп туруп көп мекендештер ушундай үйлөргө жетсин. Абдан сонун. Мыякта бир эме бар экен, барбекю жасаган. Бул экинчиси экен. Мондай газ менен болот да. Газ менен. Бат эле ысыйт. Мыяктан шашлыкты деп бышырып туруп. Азыр мен мыякка кирейин. Үйгө кирели. Мына үй мондай экен. Сонун. Достор. Мына иншалла мекендештерге айтып атам. Кудай буйрса, американский мечта бар да. Мыякка келип, ушундай үйлөрдү алганга насип болсун деп атам. Чынбы, аракет кылса берекет дегендей. Только иштеш керек. Работать. И надеяться, и мечтать. Да. Салимушка. Есть такой? Жакшы. Мына достор, ушундай кыскача экскурсия болду. Могу жерде эмени көрсөтүп коеюнчу. Опа! Карагылачы. Могу жерде люстра. Могу жерде балкон бар экен. Привет. Мына достор. Могу жерде күйгүзүп көрөлүчү. Жок, мыяктан күйбөйт экен. Достор, ушундай. Тигр. Жакшы, мыяк болсо тамак ичкен жер. Могу шылкунчик. Бою меникинен узун экен.
Саған қол қойып қоялық. Неге қойған? Кылгыз. Сен документің. Подписка кылабыз дейт. Инстаграмға. Подписка. Не уже есть. Мы сейчас говорим. Сізде Инстаграм барақчы бар ғой? Жоқ. А то рекламалап қойдым. Жақсы. Достор, үйдің барын көрдіңіздер, толық көрсеткенге аракет қылдым. Мияқта дағы подвал бар екен, подвалды да көрсе болады. Анан мияқта мына атабыз ес алып жатат. Бұл үйді айтып қойын деп атам. Бұл үйді жашаған бізден мекендештер 20 жыл жасады, 25 жыл жасады. 20 жыл. Жашаған да. 25 жылча жашап, азыр мекеніне Қырғызстанға кетіп атат. Бұл үй сіздерге жағып қалса, бұл үй сатылады. Мебелі менен толық сатылады. Азыр біздің да қатталушылар көреді. А может мұны 50 мың, 60 мың, 100 мың киши көріп қойып. Егерде бұл үй жағып қалса, мен бұл жерге телефон жазып қоям. Ошол телефонго чалгыладагы маалыматтын баарын алгыладагы ушул үйгө келип очур-бачыр болуп, балалуу чакалуу болуп, абдан сонун үй жаркылдаган. Мана эмеси. Сонсуз жери да сонун экен, абдан чоң экен жери дагы. Тынч. Тынч, анан көрсөтүп коеюн буяктан. Көрдүңүздөрбү? Шашлык пишип атат буякта. Шашлыкны көрдүңүздөрбү? Жигиттер буяктан азыр шашлык пиширип атат. Шашлык пиширасыңар, конокторду ушактан тососуңар, телевизор көрүп буякта эс аласыңар, экинчи жака барып уктайсыңар дегендей. Подвалда деген эме бар экен да. Детский кылып, абдан сонун залдарды жасап атышыптыр. Подвалды көрсө болобу же болбойбу? Жүргүздөр подвалды көрүп келели. Кайсерде? Я и гараж покажу. Потом гараж. Жүргүлө. Гараждан анан подвалды көрөлү. Азыр подвалды көрөсүңөр, гаражды көрөсүңөр, номерди жазып коем, чаласыңар, бүт маалыматтын баарын анан ушул үйдү сатып алсаңыздар каралачы. Эмне деген гараж? Оймо чиме. Не деген неме екен? Каралачы. Мояктан баштап, Казан, Кыргызстандан келген го да, Казан-пазандын баары. Не деген гараж? 3 машина кылып атат экен. 1 машина, 2 машина, 3 машина. Самая большая фишка это печка. Печка. Зимой автоматически включает и греет. Мояк жылуу болот, Да, когда температура падает, у него определенная система, которая ниже какого-то градуса, она включает и греет. Могул жерде деген кышында суук болот да. А могул система болсо ушул жерде азыр мына жылуу болуп турат, ошондой сактап турат экен. Эмени көрбөйлү? Все 3 машины греют. Подвалды көрбөйлү? Жүрүңүлө, подвалды көрөбүз. Мына подвалга мондайдан кетет экен достор. Добро пожаловать. Мына подвал. 2 этажды көрдүңөр. 2 этаждан тышкары мондай подвал бар экен. Каргалачы. Мондайдан кетет экен подвал. Дом 400 квадратов. Значит, и подвал, в принципе, около 400, наверное, будет. Көрдүңүздөрбү подвалдын чоңдугун. Мондайдан кетет экен. Тетил жакка кетет экен. Так. Ушул мен калтырган телефонго чаласыңар дагы баардык маселени ушул жерден сүйлөшүп аласыңар да. Баягы неге бул видеону чыгарып атабыз? Бул мекендештерибиз Кыргызстанга кетип атат, анан бул үйдү дагы башкаларга баягы бергиси келбей, баягы кыргызга жан тартып, анан кыргыз алып. Хотелось бы, прежде чем ставить его на маркет, хотелось бы, чтобы наши... Да? Хотелось бы, чтобы наш дом достался, может быть, нашим землякам, нашим вновь прибывшим, да, нашим бизнесменам. Эми жаңы келгендер ала албаса да көптөн бери жашагандар бар да, акчасы барлар бар да. Конечно. Ошолорду алып койсо, Да, если мы будем ставить на маркет, ты знаешь, как горячие пирожки улетит. Ну, хотелось бы через твой канал, может быть, наши земляки заинтересуются, было бы, нам вот желание было бы передать наш дом. У нас очень много хороших событий в этом доме было. Очень такой берег дом был для нас, да, мы много хороших, добрых событий. И пускай вот новым хозяевам тоже самое принесет много-много всего хорошего. Кудай берсе бар жакшы болот. Обращайтесь, да, через Алмаза. Бар жакшы болот. Абдан сонун экен. Көрсөттүк, өтөт. Кудай берсе силерге буйрсун ушул. Биздин бир мекендешибиз алып калса, биз дагы конокко келип калабыз да. Анда номерди жазып коебуз, чалгыла. Мыякта Эрлан Андашев, братишка, ырдап атат. Эрлан Андашев инебиз азыр Лондондо жүрөт. Жактыбы сага үй, Салимушка? Сага жактыбы? Мени? Үй жактыбы? Ооба. Сону мощный экен? Чоң